кечиңер менен биздин сүйүктүү досторубуз. Кандайсыңар кыздар жана балдар? Баарыңарга эң сонун жакшы маанай каалап, Сары кыз экөөбүз Данигим көрсөтүүсүн анда эмесе баштайбыз. Бүгүн 30 январь, дүйшөмбү күнү. Мына кыштын дагы бир айы соңуна аягына чыгып келе жатат, Чопонжу, сизде дагы ушундай болобу же менде элеби? Мисалы, азыр кышта, анан кийин эртерээк жаз болсо экен деп, жаз болсо качан көлгө барабыз, качан тоого барабыз, эртерээк жай болсо экен деп самай беремин. Ооба, айрым учурларда болуп турат. Биз адам баласы ушундай экенбиз да. Эгер аябай мындай ысык болуп жатса, салкын болсо экен, суугураак болсо экен дейт экенбиз. Ал эми суук болуп атса, кайра жылуу болсо экен деп айтат экенбиз да. Акмарал, кел азыр көрсөтүүбүздүн салтын бузбай, биздин көрүүчүлөрүбүз менен, досторубуз менен чогуу биргеликте кечки көнүгүүлөрдү жазайлы. Кеттик анда. Достор дагы биздин катарыбызга кошулсун. Салам достор, кандайсыңар? Биздин көңүлдүү көнүгүүлөрдү калтырбастан көрүп атасыңарбы жана жасап атасыңарбы? Анда эмесе кеттик! Баштар! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колдор! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дагы! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Капталга! 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми буттар кошулду. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Айланабыз кана. Артка. Эми айланабыз. Hazır bolsa balдар, айланып чуркайбыз. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başka tarafka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erkin kıymıl. Dostlar, bizdin артыбыздан кайталадыңарбы? Чоң рахмат, кош калгыла. Чолпон эже, сиз билесизби, жанакындай бырсылдап жарылган атайын баштыкчалар болот го? Кайсы? Жанакы идиш аяктарды сатканда ичине салып коет го, сынып калбасын деп, мындай тоголок болуп бөлүнгөн. Ооба, ага эмне кызыгып атасың? Айрым адамдар ошону антистресс катарда колдонушат экен да. Туура, антистресс. Билесиңерби достор, жыл сайын январь айынын акыркы жумасынын дүйшөмбү күнүндө дал ошол баштыкчанын күнү белгиленет экен. Айда мен ошолорду ала келем деп унутуп калган турбаймынбы? Достор, билесиңерби? Алар түрмөк түрүндө жасалып, завод, фабрикалар бар го, ошол жакта чыккан мындай морт, сынып кете турган буюмдарга салынып коет экен, сынып калбасын деп жолдон. Ооба, бул баштыкчаны 1957 жылы Альфред Филдинг жана ошондой эле Марк Чаван деген кишилер ойлоп табышкан экен. Сен айткандай эле ошол идиш аяктарды алыс жакка жеткирүү үчүн, сынып калбаш үчүн жасалган деп айтышат. Бара-бара бул таңгактарды адамдар ошол тарсылдактарды антистресс катары колдонуп башташыптыр. Анткени ушул таңгактын үнү адамдын мындай өзгөчө өзүнө көңүл бурдуруп, анан кийин ушундай адамды эс алдырып коет дейт. Аны жарып отуруп убакыттын өткөнүн дагы билбей калышат экен. Ушул күндү эң биринчи жолу билесиңби, АКШда белгилеп башташкан экен да. Биз дагы кичинекей кезибизде ушул оюнду тарсылдатыш үчүн, ушул баштыкчаны бырсылдатып ойнош үчүн аябай талашып ойношчу элек да. Анда эмне азыркыдай заман эмес, азыркыдай аябай көп ушундай тарсылдактын ордуна аябай көп оюнчуктар чыкпады, андай жок деп айтпайсызбы? Чын эле. Азыр ушуга окшогон оюнчуктардын түрлөрү чыкпадыбы, Ооба, мисалы Попитте биз ойногон, Менин бөбөгүм 2 жашта, ал дагы ойногонду билет, аябай жакшы көрөт чындыгында. Эң жакшы. Акмарал, кел азыр экөөбүз маегибизди токтото туралы, себеби дегенде биздин көрүүчүлөрүбүз менен, досторубуз менен көрө турган дагы бир кызыктуу түрмөк бар экен. Андан соң маегибизди улантабыз. Мен макулмун. Достор, биз менен бирге болгула.
ұрасыңар, достор? Жоқ, мен ұрған жоқмын. Болгону силерге бүгүн ушул бет каптын жардамы менен чач бойлоочу резина жасаганды көргөзүп берем. Келгиле анда баштайлыбы? Ал үчүн бизге бет кап, скотч жана маркер керектелет. Достор, резинкабыз даяр болду. Эми чачыңарга тага берсеңер болот. Силердики дагы окшошту? Анда кийинки көрсөтүүгө чейин кош кола. Ой баракелде, эң сонун лайфхак болду достор. Силерге жактыбы? Бизге да жакты. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү улантабыз достор. Биздин студиябызга дагы бир жылдыздуу коногубуз келип калыптыр. Анда эмесе тааныштыра кетсек. Бейшамбаев Алишер. Элдик үлгүлүү Байчечекей фольклордук этнографиялык ансамблинин комузчусу, чопочорчусу. Эң сонун Алишер, кандай келип алдың? Жакшы, Жакшы. Манайың жакшыбы? Абдан жакшы. Эң сонун Алишер, атайын сага мындай блиц анкета даярдаганбыз. Азыр Акмарал сага кыскача суроолорду берет. Сен болсо аларга кыскача жооп беришиң керек, макулбу? Маегибиздин алдында мындайча айтканда көнүгүү деп айтсак болот. Биздин студиябызга жакшылап көнүшө бергиң дегендей, Даярбызбы? Анда эмесе Анда баштадык. Алишер, айтчы, сага мультфильм көргөн жагабы? Ооба, абдан жагат. Кайсы мультфильм аябай жагат? Том и Джерри. Том и Джерри жагат, Өзүңдү ошол кайсы каарманга окшоштурасың негизи эле? Джерриге окшоштурам. Эмне себептен? Алда мендей Шамдагай, Шамдагай. Ооба, Азамат. Сенин жакшы көргөн сабагың? Жакшы көргөн сабагым кыргыз тил. Кыргыз тил сабагы. Сага кайсы мезгил жагат? Жай. Жай мезгили. Кайсы жаныбар жагат? Ат. Ат жаныбары өзгөчө албетте. Алма же мандарин? Мандарин. Өзүңдү 3 сөз менен сүрөттөп берсеңчи? Джерри деп калды, Алишер. Джерри деп таңдаганына жараша Шамдагай окшойсуң, Бүт нерсеге жетишкен, Мына комузда дагы ойнойт экен, чопочордо дагы десек болот. Ооба, Азамат. Кийинки суроолорубуз. Бизге айта турчу сенин жаңылыктарың барбы? Кандай конкурстарга катышып келдиң балким? Сиздерге айтчу жаңылыгым, мен мурун комуз эле үйрөнчүмүн, эми эле чопочор үйрөнүп баштадым. 2 ай болуп калды. Керемет. Эң сонун Алишер, эми биздин студиябызга конок болуп келген соң, кенен кесир көрүүчүлөрүбүз менен маектешсең болот, өзүң жөнүндө кенен айтып берсең болот, кайсы мектепте окуйсуң, канча жаштасың, канча көптөн бери, канча жылдан бери комуз өнөрчүлүгүн аркалап келе жатасың. Кенен өзүңдү тааныштырып айта кетсең болот. Менин атым Бейшамбаев Алишер, мен номер 95 окуу тарбия комплекс мектеп гимназиясынын 7 АК классында окуйм. Мен комузга 4 классыман киргем. Бизден Сейтектен биздин мектепке көчүп келиптир базасы. Анан ата-энем айткан, барып катыш деп. Демек 4 жылдан бери комуз ойноп келе жатасың, Ооба. Эң мыкты мындай үзгүлтүксүз ойноп атасыңбы? Же ортодон үзүлүп калган учурлар болду, ойнобой калган учурларың?
ортодон үзүлүп калган учур болду. Эме карантин болгондо 1 жыл биз онлайн окуп, мындай бири-бирибизди көрбөй калдык да. Ошондо бирок анда деле токтоткон жокпуз. Биз ошондо да үйрөнүп атканбыз. Онлайн кылып, Ооба. Демек өзүңдүн каалооң күчтүү экен, Эң сонун. Айтчы Алишер, Байчечекей фольклордук этнографиялык ансамбли тууралуу кененирээк айтып берчи бизге. Байчечекей этнографиялык фольклор 1989 жылы Сейтек борборунда ачылган. Жетекчиси Алдабек кызы Гүлапия, биздин эжейибиз. Анын жардамчысы кызы Алдабекова Батма. Азыр бизди Алдабекова Батма үйрөтөт. Анан ошо 2020 жылы бизге 95ке базасы көчүп келиптир. Анан ошондо биз кирип үйрөнүп баштаганбыз. Сейтекке көп балдар барат да, Байчечекейге. Эң сонун 89-жылы демек түзүлүптүр, Ооба, 1989. Жакшы. Сен комузда ойнойт экенсиң, өзүң кандай мындай комузчулар менен кайсы комузчуну кумир тутасың десем болот? Кайсы комузчу сага аябай жагат? Кайсы комузчуларды тааныйсың? Азыркы замандын, мурунку замандын, залкарлардын? Залкарлардан жана мурунку замандан мен Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев, жана Болушмад Азимов, Мураталы Күрөңкеев жана башкаларды тааныйм. Эң сонун, баракелде Алишер, мыктысың, азаматсың. Кандай залкарларды тааныган комузчу өсүп келаптыр, Кудайым буйруса келечекте. Ал эми азыркы замандын кайсы комузчуларын тааныйсың? Кайсы комузчулардын аткаруу чеберчилиги жагат сага? Мага Элмирбек Эсеналиев жакчу. Азыр Кенч групп деген группа бар, комуз черткен 2 байке. Ошол жагат. Менин кесиптештерим Назбек менен Дастаны. Эң мыкты, сонун жакшы азаматсың. Алардын катарында Чолпон эже. Керемет. Жакшы, кыздардын катарын толуктайм мен. Эң сонун Алишер. Анда эмесе бир Алишердин өнөрчүлүгүнө да бир көз салсак, биздин досторубуз да, көрүүчүлөрүбүз дагы аябай күтүп калышса керек, өнөрүнө кызык болуп. Анда эмесе Алишер, бизге кандай чыгарманы аткарып бересиң? Бүгүн эмнени ойноп берейин деп келдиң? Бүгүн Садакакты, Атай Огонбаевди аткарып берейин силерге. Баракелде.
жана көрүүчүлөрүбүз дагы биз менен кошо кол чаап атса керек. Азаматсың Алишер, сонун мыкты. Жактыбы сага Акмарал? ооба, керемет өзгөчө үн экен. Ооба, мага Алишердин абдан өзүн эркин алып ойногону абдан жакты да. Азаматсың, ийгиликтерди каалайбыз. Алишер, сен да келечегиң кенен болсун. Көп чоң залкарлардын чыгармасын үйрөнүп, кичинекейлерге үлгү болуп жүрө бергин, жагышып. Анда биз суроолорубузду уланталы. Албетте, суроолорубузду улантабыз. Алишер, айтчы, бир күндө канча убактыңды комузга бөлөсүң? Канча убакытта комузга даярданасың? Негизи даярданасың. Негизи эле күнүгө комуз кармайсыңбы деген суроо, же болбосо жумасына 1-2 жолу кармайсыңбы? Комуз негизи жумасына 3 жолу болот. Ошо мектептен чыгып комузга барам. Комузда биз 3 же 4 саат гүлөрдү үйрөнүп даярданабыз. Андан тышкары үйгө келип 1 сааттай кармап ойноп жаттым. Мыкты. Бир отурганда 3-4 саат ойнойсуңар, андан соң үйгө барып дагы 1 саат кармайсың, А негизи эле ошол гүлөрдү үйрөнгөнгө канча убакыт кетет? Бул күнүн ордугуна, если гү оор болсо, аны көп үйрөнөсүң. Эгерде жеңил эле болсо, бат эле үйрөнөсүң. Мындай суроо, нота менен үйрөнөсүңөрбү силер же слух менен үйрөнөсүңөрбү? Биз нота менен үйрөнөбүз. Эң сонун. Жакшы. Сенин бир күнүң кандай өтөт, бизге айтып берсең? Менин бир күнүм, мен эртең менен эрте турам, мектепке барам, мектепте окуп бүтүп, тамактанып алып комузга барам. Комуздан келип кайра тамактанып алып, кайра күрөшкө барам. Анан күрөштөн келип сабактарымды жазып, анан ошо менен эле күн өтүп кетет. Күрөшкө дагы барасың. Ооба. Сен күрөшкө барып атканың сенин өнөрчүлүгүңө залакасы тийбейби? Мисалы күрөштө деген мындайча айтканда оор немелерди аткарасыңар, көнүгүүлөрдү аткарасыңар, колуңарды же болбосо бир жериңерди ооротуп алышы мүмкүнсүңөр. Анан кийин комуз кармаганда, мисалы бизде комузчуларда, музыканттарда айтып коет, оор жумуштарды жасабагыла, бучак көп кармабагыла деген сымал, идиш көп жубагыла деп тамашалап айтып коет, бирок колуңарды аягыла деген мааниде айтылат да. Сага күрөш менен комузду бир алып кетүү кыйынчылык жаратпайбы? Мага көп деле кыйынчылык жаратпайт. Күрөштөн кыйналып калбайсыңбы? Колдоруң ортолбойсуңбу? Башында барганда денелерим ооруган, андан кийин көнүп кеткем. Жакшы, мындайча айтканда бышып калдым да. Эң сонун, жакшы. Алишердин эми чыгармачылыгы жөнүндө көп сөз кылып атабыз. Үй бүлөсү тууралуу да бизге кызык болуп атат. Үй бүлөң тууралуу кененирээк айтып берсең, канчанчы баласың, канча бир туугансың дегендей? Биздин үй бүлө 5 адамдан турат. Атам, апам, мен жанагы иним, карындашым болуп. Мен эң улуусумун. Ооба. Эң сонун. Үй бүлөңдө ошол музыкага жакын адамдар барбы, чыгармачылыкта комуз ойногондор? Бизде чыгармачылыкта азыркы убакта эч ким жок менден башка. Бирок чоң аталарым ырдачу экен да. Сен ошол бөбөктөрүң үйрөнгүсү келеби? Комуз черткенди, карындашым менден кийин үйрөнгүсү келип жатат. Ал дагы барам деп жүрөт. Мындайча айтканда, Алишер үлгү боло турсуң, үйдөгүлөргө эң сонун үлгү боло тургандай эле азамат мыкты жигит экенсиң. Жакшы, Алишер. Алишер, айтчы, үйдө ата энеңе эмне кылып жардам бересиң? Үйдө ата энеме бөбөктөрүмдү карап жардам берем. Ошондой эле эгерде бөбөгүмдүн сабактары болбой атса, мен жардам берип коем, окутуп. Жакшы. Сен айтып калдың күрөшкө катышам деп. Ошо күрөш, комуздан сырткары дагы эмне менен алексиң? Дагы кандай кызыктуу нерселерге барасың же катышасың? Андан сырткары дагы. Комуз, күрөштөн, чопо-чордон башка мен эч жака деле барбайм. Ушулар менен эле жашайм. Ошол иримдерге барасың, Ооба. Эң жакшы. Чопо-чор деп калдык. Эми Акмарал чопо-чордун дагы үнүн уккусу келип атат, биздин досторубуз дагы ошол чопо-чордун үнүн уккусу келип жаткан болсо керек. Анда эмесе Алишерге Кайсы күн ойноп бересиң бизге? Бакыт бул элдик күү. Анда эмесе угабыз.
мыкты Алишер. Азыр Алишер ойноп жатса, мен аябай мындай суктануу менен карадым, Анан мага кызык болуп жатат да, сен ушундай комузду дагы мыкты ойнойт экенсиң, күрөшкө да барат экенсиң, үйдөгүлөргө да жардам берет экенсиң. Мектепте сен кандайсың? Кандай окуучусуң? Сабактарды жакшы окуйсуңбу? Мектебиң жөнүндө айтып берчи. Мен 95-мектепте окуйм, 7-класста. Мектепте жакшы окуйм, 5 окуйм. Азаматсың. Жалаң 5терди алам, черектерди. Билгенимче 95-мектеп Кытай тилин үйрөнөт, Кытай тилин үйрөнөсүңөрбү силер? Ооба, Кытай тилин. Демек кытайча да сүйлөйсүң. Эми кытайча азырынча үйрөнүп атабыз. Мыкты азаматсың. Өнөрчүлүк жагынан дагы мектептен өнөрчүлүк жагынан да алдыда болсоң керек, бир концерт же болбосо бир кандайдыр бир мектепте көптөгөн иш-чараларга катышып. Иш-чарала десе эле Алишер комуз ойно, Алишер чопочор ойно деппи? Азаматсың, жакшы. Кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Эң жакшы көргөн сабактарың барбы? Эң жакшы көргөн сабактарым кыргыз тил, кыргыз адабият, анан орус тили да жагат. Сен өзүң кыялдарың менен бөлүшсөңчү, эмнени максат кыласың? Келечекте ким болгуң келет? Кандай чоң максаттарың бар? Келечекте чоң комузчу болгум келет. Мисалга алсак, Элмирбек Исаналиевде болгум келет. Анан ошондой эле кытай тилин жакшы окуп, Кытайга барып, Кыргызстанды даңазалап келгим келет да. Кыргызстандын комузу чертип берип, суктандырып адамдарды. Эң сонун. Чет мамлекетке чыккың келеби? Абдан чыккым келет. Кайсы мамлекетке чыккың келет? Эмне себептен? Америкага чыгып келгим келет, Дубайга жана башкаларга. Жөн эле чыгып келбестен Элмирбек Элмирбек Иманалиев дедиң, тактап айтайлы. Демек акын дагы болгуң келет. Комузда ырдагың да келеби? Мен комузда черткенди жакшы көрөм көбүрөөк. Көбүнө жакшы көрөсүң, Мыкты. Ошо чет мамлекетке жөн эле чыга бербестен Кыргызстандын атын даңазалап, бийикке чыгарып, комузда кол ойнотуп, эң сонун Алишер жакшы кыялдар менен дагы бөлүшө кетти. Кыялдары чоң сонун кыялдар экен, ишке ашышына тилектешпиз, Кудаем көрүсө. Жакшы. Алишер. Дагы эмне? Дагы кандай өнөрлөрүң бар, сынактарга катышкың келет сенин? Азырынча биз эл аралык сынактарга чыга элекпиз. Бирок Чыга элексиңер, даярданып азыр даярданып атабыз, Ооба, албетте. Негизинен эле чопочор деп калдык, Чопочор чындыгында керемет аспап. Мен дагы чопочорду ойноймун. Чопочоруң тууралуу айтып берсеңчи, канча убакыттан бери үйрөнүп баштадың? Жогоруда айтып өттүң, комузда көбүрөөк ойнойм деп. Чопочорду мен жаңы эле үйрөнүп баштадым. Ушул жылы эле баштадым да. Буга 2 ай, 3 ай болуп калды үйрөнүп атканыма. Алишер, эң сонун баракелде. Биз сага азыр эркин микрофон беребиз. Сен ошол биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып, салам жолдочуңа салам жолдоп, үйдөгүлөрүңө, сени колдогон инсандарыңа, сенин устатыңа саламыңды жолдоп, жакшы ой тилектериңди айтсаң болот. Макул. Чоң рахмат. Мен саламды Ысык көлдө мени көрүп жаткан баардык туугандарыма, ошондой эле чоң энеме, тай энеме салам жолдойм. Мени көрүп жаткан классташтарым же эжелерим болсо, аларга дагы чоң салам. Бүгүн мен чоң тайнемдин туулган күнү экен, 81 жашка чыгып атат. Акжолтой тайнемди мен куттуктайм. Эң сонун Алишер, суктануу менен карайбыз. Сенин иштериңе чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн биздин студиябызга келип бергениң үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Анан дагы бир акыркы сурообуз менен сени узаталы. Саякаттаганды жакшы көрөсүңбү деген суроо бар. Абдан жакшы көрөм. Азыр баарыбыз чогуу, көрүүчүлөрүбүз менен дагы досторубуз менен да чогуу, сары кыз менен чогуу саякатка чыгып барып келсекпи деп камынып турган учурубуз. Чогуу барасыңбы биз менен саякатка? Даярсыңбы? Анда баштадык. Эң сонун. Анда эмесе достор, баардыгыбыз чогуу биргеликте Алишерди алып чогуу баардыгыбыз саякатка жөнөдүк. Экранга жакыныраак келгиле. Салам достор, маанайыңар жакшыбы? Биздин бүгүнкү саякатыбыз дагы аябай кызыктуу жерге болот. Кайда деп турасыңарбы? Биз элибиздин сыймыгы улуу сүрөтчү, актер Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасына келдик. Кеттик анда, бирге көрөлү. Кыргыз элинин
залкар сүрөтчүсү, актер Сүймөнкул Чокморов 1939 жылы 9 ноябрда Чүй облусундагы Аламедин районунун Чоң Таш айылында жарык дүйнөгө келген. Анын балалык чагы оор, катаал согуштун мезгилине туура келген. Ал көп ооруган кичинекей кезинде, бирок ошентсе дагы көп машыгып, ар дайым кыймылда болуп, спорт чебери деген наамды дагы алган. Бул имарат 1990 жылдары салынган экен. Ал эми Сүймөнкул Чокморов өзүнүн өнөр-канасына келип, сүрөттөрдү тартып турчу экен. Келгиле анда дал ушул сүрөттөрдү жакындан карап чыгалы. Мисалы, бул сүрөт бул жакта шан шөкөт көрүнүп турат. Карагылачы, бул жакта энелер өзүнүн неберелери менен. Сүймөнкул Чокморов эң алгачкы караш тасмасында Бактыгул деген баланын образын жараткан. Кийинчерээк ал балалуу болгондон кийин өзүнүн баласына дагы Бактыгул деген ысымды берген экен. Мына менин балам деген сүрөт. Ал эми бул болсо өзүңөр көрүп тургандай Сүймөнкул Чокморовдун айкели. Карагылачы, бул жакта Сүймөнкул Чокморовдун апасы, анан кийин атасынын сүрөттөрү бар экен. Сүймөнкул атабыз 1953 жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайына тапшырган экен. Дем алыш болобу, каникул болобу, ар дайым мольберттин өзүнүн боекторун көтөрүп алып, айылга жөнөп сүрөттөрдү тартчу экен. Андан кийин 1958 жылы Сүймөнкул Чокморов Ленинграддагы көркөм сүрөт окуу жайына тапшырган. Бардык мугалимдер анын эмгекчилдигин, өзгөчө сапаттарын баалашчу экен. Ошондой эле ал бир гана сүрөт тартпастан волейболдук командага дагы кошулган. Мынакей бул сүрөттөрдө ал Ленинграддагы окуп жүргөн кезиндеги сүрөттөр экен. Ошондой эле биз айтып өткөндөй, 20-кылымдын Гомери аталган Саякбай Каралаевдин дагы сүрөтүн Сүймөнкул Чокморов тарткан. Мынакей бул жакта Саякбай Каралаев, Сүймөнкул Чокморовдун сүрөтү. Ал эми бул жерде Сүймөнкул Чокморовдун сыйлыктары бар экен. Мынакей ардак грамотасы, СССРдин эл артисти наамы. Ал эми бул жактагы сүрөттү карасаңар, Сүймөнкул Чокморов отурган отургуч. Мына дал ушул отургуч бул өнөр-канада сакталган экен. Мен силерге аны азыр көрсөтөмүн. Экранга жакыныраак келгиле. Достор, мен жогоруда көрсөткөн сүрөттөгү отургуч мына ушул. Карагылачы, ал 30 жылдан бери дал ушул өнөр-канада сакталып турат экен. Бул отургучтар дагы Сүймөнкул атабызга таандык. Дал ушул отургучта үстөлдө отуруп алып, балким ал китеп, гезит, журналдарды окуган. Карагылачы, ал эми бул болсо Сүймөнкул атабыздын өзү черткен, ойногон аспаптар экен. Бул жакта гитара, комузду көрө алабыз. Бул музей өнөр-кананын эң башкы экспонаттарынын бири биздин залкар сүрөтчүбүз өзү колдонгон кыл калем жана боектор. Карагылачы, биз жогоруда көргөн бардык баалуу тарыхый сүрөттөрдүн бардыгы дал ушул кыл калем боектор менен тартылган. Баарыбыз билгендей, Сүймөнкул атабыз кинодо дагы керемет образдарды, мыкты ролдорду жараткан. Дал ушул ролдорду жаратып жаткандагы сүрөттөрүн биз ушул жерден көрө алабыз. Бул буштан Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгындагы жетишкендиктерин, алган сыйлыктарын көрө алабыз. Жана ошондой эле эл аралык ар кандай кинофестивалдарда тартылган сүрөттөр дагы бар. Мисал келтирсек, бул жакта Лондонда кинофестивалда студенттер менен жолугушууда тартылган сүрөт экен. Достор, биздин бүгүнкү Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөр-канасына болгон саякатыбыздан залкар сүрөтчүнүн бала чагы, студенттик кези, үй бүлөсү,
кинолордо жараткан жетишкендиктери тууралуу көптөгөн маалыматтарды ала алдыңар деп ойлоймун. Анда кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кошкула. Достор, силерге мен айтып берген кызыктуу маалыматтар жактыбы? Эгерде силер 7 дубандын биринде жашасаңар, мисалы Таласта же Нарында, ал жактагы кызыктуу музейлер, театрлар тууралуу айтып берсеңер кененирээк, биз сөзсүз түрдө ал жака барып тартууга даярбыз. Чындыгында сонун саякат болду Сары кыз. Сага биз чоң рахматыбызды айтабыз. Достор, силерге жактыбы? Мага дагы аябай жакты. Акмарал, жогоруда биз антистресс оюнчуктар тууралуу сөз кылбадыкпы? Мен ошол теманы улай сөзүмдү уланткым келип атат. Ошол кичинекей кезибизде мен ошол баштыкчанын быйтыкчаларын монтип басып, анан ошондон ырахат алган болсом, ошол менин антистрессим болгон болсо, азыркы учурда менин антистрессим менен бөлүшкүм келип атат. Бул жайлоого, алыскы жаратылышка чыгып, шаркырап аккан суунун үнүн угуп, ошонун үнүн укканды аябай каалап жатам да. Ошол мен үчүн чоң антистресс. Мен аябагандай бир чоң жакшы бир эс алат эле да. Ооба, мага дагы жагат. Билесизби, мага өзгөчө чымчыктардын сайраганы жагат. Үй бүлөмдөн эң биринчи туруп алып, анан кийин таң эрте терезени ачып туруп, таза абаны жутуп, ал жактагы бак дарактар менен суктанып, кадимкидей ошол чымчыктардын сайраганы мени дагы аябай эс алдырат. Сен ошолорду айтып берип атып, элестетип атып, уктап кетейин деп атат окшойсуң, Ооба, чындыгы. Эң сонун. Кел анда эмесе, кезекти биз Инфира менен Багболго берели. Албетте, анткени алар бизге фразеологизм сөздөрдүн чечмелеништерин айтып беришет. Инфира, моңгарсың? Инфира? Каяка кеттиң, эй? Кандайсыңар, достор? Азыр эле Инфира ушул жерде турган, Заматта жок болуп кетти. Инфира, эфир чагыл башталган. А сен Заматта көз жазгырып кеттиң. Кандайсыңар, достор? Мен суу ичип келейин дегем да, аны кечигип калыпмын. Бакбол, сен жогоруда көз жазгырып дедиңби? Жакшы түшүнбөй калдым ушул сөзгө. Мен сага көз жазгыруу деген фразеологизмди айттым. Бул сөз айкаштын мааниси байкатпай жылт коюу, байкатпай кетип калуу дегенди билдирет. Түшүндүм. Келемди досторубуздан бул фразеологизм катыштырып сүйлөм түзүп көрүлө деп сураналы. Жакшы ой экен, мен макулмун. Көз жазгыруу. Бул сөзгө мен сүйлөм түзө албайм го. Менин чогуу ойноп аткан досум көз жазгырып кетип калды. Менин байкем көз жазгырып, Заматта жоголуп кетти. Мен жанында жүргөн досума сүйлөм десем, ал көз жазгырганда жок болуп кетти. Менин досум мага бир нерсе деп айтты жана ал артты караганда мен көз жазгырып кеттим. Апасы болсо Асанга суу алып келчи деди. Анан кийин болсо Асан болсо бир заматта көз жаздырып кетти. Карышкыр болсо койлорду жейин деп барганда койчуну көрүп калып көз жазгырып кетти. Көз жазгыруу деген бул эжем бир нерсе деп айтса, анан мен аны кылгым келбей, анан жок болуп кеткен. Көз жазгыруу байкатпай кайда кеткенин билгизбей жок болуу дегенди билдирет. Азаматсыңар, биздин досторубуз сонун ойлорду айтышты. Ооба, досторубузга ийгиликтерди каалайбыз. Эми коштошуучу убакыт келип калыптыр. Бардыңарга мыкты мана калып Телепост түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Акмарал, колуңдагы эмне? Бул слаймда. Билесизби, бул биз жогоруда айтып өткөн антистресстин бир түрү. Мынакей бастап көрсөңүз. Ооба. Мен балдарым да аябай жакшы көрүшөт ушу менен ойногонду. Буну мен балдарга аябай мындай пайдалуу деп уккам, балдарымдай колдорунун иштешине пайдалуу, булчуңдардын бекем болушуна пайдалуу деп уккам. Ооба, мага бул слайм менен ойногон аябай жагат. Билесизби, бул слайм буюму, каражаты десек болот. Алгач кийим тазалоочу каражат болуп ойлонуп табылган экен. Тактап айтканда, биздин кийимге жабышып калган чаңдардан арылтууга жардам берет бизге. Демек бул биз буга чейин сөз кылган жанакы тарсылдаткычтардын бир түрү да. Бир түрү турбайбы? Ооба. Мен сон, сен билесиңби, мышыктардын жакшы көргөн оюнчугу эмне экенин? Көп болушу мүмкүн. Жок, билбейм го дейм. Бул жана биздин апаларыбыз бар го, мындай байпактарды түйгөн жиби бар го, ошол
мушуктардын эң жакшы төгөк. көргөн. Ооба, чын мультфильмдерден да көп көрсө болот, ошолордо ойноп жаткан. Ооба. Ал эми достор, биз азыр кезекти жаныбарым, жан досум түрмөгүнө узатабыз. Келиңиздер, биз менен чогуу көрүңүздөр. Экранга жакыныраак келгиле, биз менен бирге болгула. Элина, сага мышыктар жагабы? Ооба, мага мышыктар аябай жагат. Алар секинди, сонун жаныбарга. Бирок апам мага үйгө мышык багууга уруксат бербей жатат. Кызык. Элина, а сен билесиңби? Дүйнөдөгү эң чоң мышыктын бир түрү манул деп аталат. Алар токолордо жашашат, жана адамды жанына жолотпойт. Раяна, а сен билесиңби, эмне үчүн бул мышыктар манул деп аталып калган? Жок, а эмнеге? Окумуштуулардын айтымында, алар мышыктардыкына окшобогон кулактары үчүн манул деп аталган. Ай, кызык экен, алардын экинчи аты паллас мышыктары деп аталат. Алар чоң көрүнгөнү менен үйдөгү мышыктардай эле 2-ден 5 килограммга чейин болот экен. Раяна, эшик аябай суук болуп жатат го. Байкуш мышыктар кышында кантип жүрүшөт экен? Элина, капаланба, алар -50 градуста дагы üşүбөй жүрө алышат. Мага кызык болуп жатат, алар эмне менен азыктанышат болду экен? Алар токойдо жашагандыктан көбүнчө коёндорго, майда канаттууларга аңчылык кылышат. Бирок бул жаныбарларга кол салган жаныбарлар да бар. Мисалы, карышкырлар. Анан дагычы манулдарды жаратылышта чанда гана жолуктурса болот. Себеби алар негизинен алыс жактарда жашашат. Раяна, а сен билесиңби, үй мышыктарынын тек каректери бар. Бирок манулдардыкы тоголок болот. Арстан, жылбыр сыяктуу. Манулдар алардын үлпүлдөк жүнүнөн улам абдан чоң көрүнөт. Демек алар кичинекей эле болот турбайбы? Жүнүнөн улам чоң көрүнөт экен. Достор, силерге бүгүнкү манулдар жөнүндө маалыматтарыбыз жактыбы? Анда көрүшкөнчө. Азыр биздин студиябызда дагы бир жылдыздуу коногубуз келип калыптыр. Анда мен сени тааныштыра кетсек, Акмарал? Ооба. Амантурова Аяна. Кандай? Аяна дагы элибиздин улуттук кол аспабы, колумузда кол черте ойнойт. Кол ойното ойнойт. Кош келдиң, Аяна, жакшы келип алдыңбы? Рахмат, жакшы келип алдым. Маанайың жакшыбы? Ооба. Эң сонун. Жакшы. Анда мен сени Аянага биз суроолорубузду узатсак, Ооба. Аяна, биринчиден эми өзүң көрүүчүлөр менен кенен-кесир өзүңдү тааныштыра кетсең болот. Канча жаштасың? Мен Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык Атайын музыкалык орто мектебинен келдим. Мен ал жакта комуз ийримине катышам. 6-Б класста окуйм. Эң сонун. 1-класстан бери ошол мектепте окуйсуң, Эң сонун. Ал мектепти мен дагы окуп аяктагам. Андыктан ал менин эң сүйүктүү мектебим деп айтсам болот. Кимде окуйсуң? Мен Кыдырбаева Асел Жеңишевна эжеде окуйм. Асел эжеге, устат. 1-класстан бери комуз аспабында окуйсуң, Эң сонун, жакшы. Айтчы бизге, комузда канча убакыттан бери чертесиң ошол? 1-класска баргандан бери ушунда 6 жыл болуп калыптыр да, 6 жылдан бери комуз чертем. Мектепке чейин билчиң белең комуз ойногонду? Жок. Мектепке келип анан үйрөндүң, Кандай ийгиликтерге жетиштиң ошол 6 жыл ичинде? Көп кароо сынактарга катышып аттым, ал жактан лауреат болуп месте дагы алып аттым. Эң сонун. Ошо. Эл аралык деңгээлдеги сынактарга дагы катышкан турбайсың? Ооба. Могу ноябрдын башында Ахмет Жубанов атындагы Казакстанда болгон эл аралык сынакка барып 3-месте алып келдим. Ага чейин дагы 2 жолу Казакстанга баргам.
ошо международный конкурстарда. Кандай чыгармалар менен барып келдиң? Кайсы чыгармаларды ойноп калдың? Ахмет Жубанов конкурсунда бизге 3 күй младший группага берет. Биринчиси ошо казактардын бийик күйү деген күйсүн ойнойбуз. Анан концертмейстер менен Салтанат Чыңгыраманы ойнодум, Атилаханды ойнодум. Эң сонун. Казактардын күйсүн биздин улуттук аспапта ойнодуңбу же ладовый альткомста ойнодуңбу? Биздин эле улуттук аспапта ойнодум. Эң сонун, азаматсың. Мен чыдамсыздык менен уккум келип атат Алиянын ойногон. Анда кезекти Алиянын чыгармасына берели? Албетте, күйгө чыгармага кезек берели анда. Мен азыр Нурак Абдрахманов атабыздын Атилахан күйсүн аткарып берейин. Бул чыгарманын жаралуу тарыхы мындай. Кыргыздар Адилхан дейбиз. Ал абдан адилеттүү хан болгондуктан Нурак Абдрахманов атабыз ага арнап ушундай күнү чыгарган. Керемет. Чоң рахмат, эң сонун келечекте жакшы залкар комуз өсүп келатат деп ишенем. Талантыңа тайзым кылабыз. Алия сени ыр жазат деп дагы уктук, ошол ырларыңан дагы окуп берсең бизге, көрүүчүлөрүбүзгө. Мен деген ырды көбүнчө эмне темада жазам дегенде биздин класс жетекчим Жакыпова Каныкей кыргыз тилчи адабиятчы болуп иштейт.
Анан канткей эжебиз ошол бизге ыр жазып келгиле деп ар кандай көнүгүүлөрдү берет. Анан мага ошол биз азыр Барпалыкулов, Жеңи жок турду өтүп атабыз. Анан алардын чыгармалары абдан жаккан болчу мага. Анан эжем мага Барпалыкуловдун чыгармаларынан жазып келгиле деп айткан бизге. Анан ошо насиятынан окуп берейин. Эң сонун. Биринчи экөө бар, биринчисин окуйын. Үзүндү бир куплет үзүндү окусаң. Жакшы окуп машыккан, үзүрүн көрөт дечү эле, жакшы жерге үрөн сепсең, түшүм мол болот дечү эле. Акыл кепти үйрөткөн, ата энең болот дечү эле, окуганга жазганга мугалим себеп дечү эле. Өнөрлүү акылдуу кыз балдар тегинен чыгат дечү эле, ийкемдүү болсо кыздары кеп апада дечү эле, ишкер болсо балдары атасы себеп дечү эле, акылдуу болсо адамдар сөзүнөн билет дечү эле. Эң сонун. Китептерди дагы көп окуйт экенсиң сен. Кайсы китеп, кайсы чыгарма сени мындай таасирлентти эле? Жакында эле мектеп боюнча китеп кой окуучу деген сынак болду. Анан ага мен катыштым. Катышканда мага Манас китебин берди. Анан ошол Манас китеби абдан жакты мага. Башында көп деле кызыкчу эмесмин, анан аны окуганда ошол Манас кандай кыйынчылыктар менен кыргыз элин сактаганын угуп аябай таасирлендим. Мисалы бир жеринде Манасты Жакып атасы Ушпурга берет да малайлыкка. Бергенден кийин аны алып келе жатканда ошо Манастын атасы Жакыпты Кытайга алмактар сабашат. Анан ошол жеринен абдан таасирленип көзүмө жаш алгам. Жана мисалга алсак жаңы эле өтүп атабыз Чептенердин күчү бек деген чыгарманы. Анда 13 жашар бала өзүнүн элин кантип куткарганын, ошол эл үчүн жанын берүүгө даяр болгонун дагы мен абдан таасирлентти. Эң сонун. Алия, биз сенин чыгармачылыгыңа, талантыңа, өнөрүңө абдан таазим кылабыз. Келечекте бир кыргыздын керегине жараган мыкты кыз өсүп келатканына көзүбүз жетип турат. Биз маегибизди дагы да уланткыбыз келип атат. Кудайым буйрса сени эфирге дагы чакырат окшойбуз деп ойлоп койдум. Ал эми биздин бөлүнгөн убактыбыз соңуна жетип калыптыр. Сиз ага эркин микрофон берсек, досторубуз менен саламдашып, сөзсүз түрдө ата энеңе жыйынтыктап айтып койсоң. Бардыгыңарга салам. Мен эң биринчилерден болуп эле Кыдырбаева Асель Жеңишевна эжейиме, Жакыпова Канке эжейиме салам жолдойм. Мени ушинтип окутуп жүргөндөрүнө жана үй бүлөмө бардыгына салам жолдойм. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ооба, бүгүн студиябызга келгениңе дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алияга чоң рахматыбызды айтабыз, достор. Ушул эфирибиз соңуна келип жетти. Анда эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнгө чейин.